Өкмөт жол эрежесин бузгандарга айып пулду азайтууну чечти. Айып пулду азайтуу чечимин кабыл алууга өлкөдө азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын жогорулашы негиз болгон. Кыргыз өкмөтү жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун көлөмүн азайтуу боюнча токтом долбоорун даярдап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу түз эфирде билдирди. Анын айтымында айып пулду азайтуу чечимин кабыл алууга өлкөдө азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын жогорулашы негиз болгон. Мындай каатчылыкты эске алуу менен учурда токтом долбоору даярдалууда. Жакынкы күндөрү жогорку кеңештин кароосуна жиберилет. Марипов айып пулдардын кайсы түрү жана канча сомго кыскартылаары боюнча айткан жок. Булак Спутник чекиткейи. Автоунаалардын терезесин караңгылатууга уруксат берилет. Бюджетке кошумча каражат тартуу үчүн автоунаалардын терезелерин караңгылатууга уруксат берүү каралууда. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыкканында билдирди. Анын айтымында учурда өкмөттө бул боюнча сунуштар даярдалып жатат. Буга чейин да көп талкуу болгон. Автоунаалардын терезесин караңгылатууда бюджетке кошумча каражат алып келсе болот. Ушул жаатта биз сунуштарды даярдап жатабыз. Жакынкы аралыкта токтом долбоору жогорку кеңешке киргизилет. Кээ бир өлкөлөрдө маселе ушундай чечилген, деди Марипов. Белгилей кетсек, өткөн жылы экономика министрлиги автоунаалардын алдын жана капталдагы терезелерин караңгылатуудан акы алуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюлган. Бирок ошол кездеги өкмөт бул коопсуз шаар долбоорунун ишине залакасын тийгизет деген жүйө менен четке кагып келген. Себеби камераларга телефон менен сүйлөшүп бара жаткандарды жана коопсуздук курун тагынбагандарды каттай турганы айтылган. Булак Назарньюс чекиткейи. Тактан кулаган Жээнбеков элден эмне күтөт? Эл үмүтүн актай албайт. Тактан кулаган мурунку президент Сооронбай Жээнбеков соңку учурда көздөн далдоо жүрүп калды. Тактан кулаган президент ардактуу эс алууга чыгып, эл эсебинен пенсия алууга 1% акысы жок экенин көпчүлүк баса белгилеп айтып келишет. Кызыгы азыркы президент Садыр Жапаров аны менен кандай келишим түздү экен? Ооба, митинг учурунда чыгып келип, 2 саатта рейтинги көтөрүлүп кеткен Жапаровду эл колдоп алганы чын. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт эмеспи? Айласы куруган Сооронбай Жээнбеков Өмүрбек Текебаевке, андан соң Өмүрбек Бабановго кайрылганы чындыкпы? Экөө тең анын сунушунан баш тартканда Камчыбек Ташиевке кайрылганбы? Балким бир күн эле эл арасында айтылып жаткан бул аңыздарга президент өзү жооп берип чекит коёр. Ырас, Садыр Жапаров өз ишмердүүлүгүн көрсөтүп жатат. Анысын эске алганда жакшы жыйынтык көрсөтүүдө. Булак Айбек Нур чекиткейи. Надира Нарматова, экс-депутат, түштүк окуясы менен катар 2010 жылы мыйзамсыз байыгандар кошо иликтениши керек. Надира Азимовна, президент түштүк коок алаңын иликтөө боюнча УКМКнын жетекчисине тапшырма берди. Эми укуктукта, юридикалыкта баа берилет. Күнөөлүүлөр жазасын алат деп ишенсек болобу? Тарых барактарында кара тамга менен жазылып, түбөлүк көкүрөктөн кетпей калган кайгылуу, буюттуу окуянын себепкерлери сөзсүз өз жазасын алышы керек. Күнөөлүүлөр жооп бербесе, Кыргыз тарыхында ар бир 20 жылда кайталанган 3 жолку кандуу окуя кайра бир күн кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Буга чейин күнөөлүүлөр мыйзамдуу жазасын албагандыктан эч нерсе болбогондой каалаганын жасап, Кыргызстанда эмне кылсак да боло берет, жоопкерчиликке тартылбайбыз деген ойдо ар кандай оюндарды уюштуруп, элдин тынчтыгын бузушуп, каалагандай тайраңдашты. Эми алар тынч жата алышпайт. Президенттин тапшырмасы менен УКМК түштүк окуясын уюштургандарды иликтейт. Буйруса, кандуу окуяны уюштургандар мыйзамдуу жоопкерчиликке тартылып, Кыргыз мамлекетин эксперимент өткөрүүчү полигон кылганга мыйзамдуу бөгөт коюлат. Бирок бул иликтөө кечигип калган жокпу? 2010 жылдагы июнь окуясына укуктук баа берүү жөнүндө изилдөө кеч болсо да иликтенсин деген чечим туура болду. 11 жылдап күткөн күн эми келди. Айтайын дегеним, котур ташы койнунда барлар өз максатын ишке ашыруу үчүн уюштурган жаңжалдын кесепетинен карапайым эл жабыркады. Ошондой эле улуттар аралык кагылышуулардын биринде да күнөөлүүлөргө укуктук баа берилген жок. Ошон үчүн 10 жыл сайын каргашалуу окуя кайталанды.
кылымдап эли шаркак жашап куда сөөк болуп жуурулушуп кеткен карапайым эки элдин ортосунда от жагышты. Бул ишти иликтөөнү колго алган азаматтарга баштаган ишиңерди акырына чыккыла, акты ак, караны кара деп тарых алдында, Кудай алдында, боздогон карапайым адамдардын алдында элдин үмүтүн актап, көксөөсүн кандыргыла деп кайрылам. Анткени азырда баласынан өлүү же тирүү экенин билбей боздогон энелер толтура. Алар жок дегенде күнөөлүүлөр жазасын алса, балдарынын арбагы ыраазы болот деп ойлошот. Ошондуктан бул ишти колго алган азаматтар мекенчилдик, атуулдук, жигиттик вазыйпаңарды аткарып, ыйлаган энелердин көксөөсүн кандыргыла. Көк жалдыгыңарды көрсөткүлө. Ошондо кандан, өлүмдөн, боздогон көз жаштардан дүнүйө, байлык чогулткандардын жүзү ачылат. Баса 7 апрель окуясында унутпагыла. Анткени апрель-июнь окуялары бири-бирине тамырлаш. Ичейкадан уурдалган акчалар, алтындар, атылган балдар, белгисиз снайперлер, андан кийин сарпталган миллиондор, мезгилсиз байыгандар жана башкалар жөнүндө иликтөөнү да кошо баштагыла. Анткени эки окуя бири-бирине уялаш. Мына ошондо гана өлкө ичинде темирдей тартип орнойт. Эң негизгиси элдин тагдыры менен ойногондор тартипке келет. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Адахан Мадумаров Русал компаниясы менен келишим түзүп, Чүйгө, Баткенге эки чоң алюминий иштеткен ишкана курсак болот. Ал жерде ар кайсыл сменде иштегендер, ишчилерге тамак саткандар, алюминий ташылган жолдогу дүкөндөр жана башкалар болуп олтуруп, бизге жумушчу күч жетишпей калган деңгээлге чыгабыз. Реалдуу планын айткан адамды эч колдой албайбыз. 2011 жылы Атамбаев пенсияларды көтөрөт экен деп колдоп жүрдүк. 2017 жылы Жээнбеков куруу убадалары менен өтүп кетти. 2020 жылы no comment болуп жатат. 2011 жылы эле Мадумаровду көтөрүп алсак, жогорудагыдай пландарын ишке ашырып, азыр кыйла жакшы жашап калат белек. Кызматта турганда эмнеге кылбады деген суроону токтоткула. Биринчиден кыска иштеди, экинчиден анын укугу жок болчу мындай проектилерге. Тажикстандыктар митингге чыгышты. Тажикстандын Москва шаарындагы элчилигинин алдында митинг уюштурулду. Тажикстандын жарандары укук коргоочу Изат Амонду колдоп, аны бошотууну талап кылып чыгышкан. Ал Тажикстанга депорттолгон болчу. Бир аздан кийин акциянын катышуучуларын кармап башташкан. Азырынча канча адам кармалганы так белгисиз. Дажжа каналынын кабарчысы кармалгандардын көпчүлүгү бошотулуп, айрымдары калтырылды. Аларды негизинен санкцияланбаган митингге чыкты деп айыптап жатышат, деди. РБК жарыялаган маалымат боюнча болжол менен 100 чакты адам кармалды. Изат Амон Изатулла Холов Москвада 25 марттан тарта дайынсыз болуп жатканы айтылган. Кийинчерээк ал кармалып Тажикстанга депорттолгону белгилүү болду. Ал окуядан 2 күн мурун Россиянын президентине видео кайрылуу жолдоп, анын Россиянын жарандыгы тууралуу паспорту жокко чыгарылганын айткан. Ал марттын башында Россияда мыйзамсыз эмгектенген деп айыпталган. Өзүнүн айтымында 1996 жылдан бери Россиянын жараны. Ал Москвадагы тажиктер борборунун 2010 жылдан бери жетектеп келген. Булак Назар Ньюс чекиткейи.